Kızdı başı менен сүзөп bir neçe жолу сокку урган баланын видеосу интернет желилеринде талкуу болууда. Комментарийлерге жазышып, эркектерге кандай жаза колдонуш керек деген ой пикирлеrini калтырышкан. Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жөө өтмөктөгү адамды сүзүп кетпеш үчүн инспектор өз унасы менен тосуп калды. Окуя Орусияда катталган. АКШдагы Трамптын мейманканасынын жанында унаны жардырган жаран аныкталды. АКШнын Лас-Вегас шаарында жакында президент болуп шайланган Дональд Трамптын отелинин жанында Тесла унасы жардырган жаран аныкталды. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Айта кетсек, ал жардырууда айдоочу каза болуп, 7 жаран жаракат алган. Полициянын маалыматы боюнча шектүү мурда АКШ армиясында кызмат өтөгөн. Колорадо Спрингс штатынан келген 37 жаштагы Мэтью болгон. Белгиленгендей, ал бир нече тарикте жашап, унаны Туро унаа тиркемеси аркылуу ижарага алган. Еврей каналы 12. Нетаньяхунун простата рагы диагнозу расмий түрдө тастыкталды. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху бүгүн операция болот. Анын простатасын алып салышат, анткени жуманын башында анын заара чыгаруучу жолдорунун инфекциясы аныкталган деп жазды